Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жылкы сүйүүчүлөр, жылкы ишкыбоздору. Бүгүн биз сиздерге мындай аккуу бээлерди көрсөтүп беребиз. Бул бээлер сатылат. Учурда биз туугандар Чүй облусунун Аламүдүн району бул жак. Аламүдүн районуна караштуу Арчалы айылынын Арчалы жайлоосуна келдик. Жайлоого келип биз сиздерге мына ушул бээлерди көрсөтүп атабыз. Тагыраак айтканда биз Бишкек шаарынын үстүндөгү тоо тараптабыз туугандар. Дагы ээси менен сүйлөшүп, жылкыларды кантип келип көрүүнү сүйлөшүп аласыздар. Жалпы башы мындай аккуу бээлер сатылып атат, 14 баш. Мына ушул жайлоодо жүргөн Орлов бээлери Россиядан келген, 2 жыл болгон, адаптация болгон, бир рет төл алган. Анан бул жерде көпчүлүгү бооз, экинчи рет кайрадан. Азыр мына ушул бээлер сатылат экен, ээси менен биргеликте сиздерге маалыматты беребиз. Андыктан аягына чейин көрүңүздөр. Мен азыр булардын данныйларын сурап, параметрлерин сураймын. Кандай айгырдан качты, мына ушундайларды сурайбыз туугандар. Азыр ээси менин жанымда, жайлоого алып келди. 1-2 саат жол жүрүп, мына ушул белге чыктык, буйруса. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Бул бээлериңиз боюнча айтыңызчы, бул Орлов да, Ооба, Орловский бээлер. Россиядан келген. Россиядан, Новосибирский. Булар ошондо 2 жыл мурун, 2 жыл мурун былтыр кулундардан алдык, төлөп алдык. Бул бээлер канча жаштык бээлер өзү? Булар бир 6-7 жаштан бир 11-12 жашка чейин да алды. Ошондой жашта, бирок али төл алса болот экен да дагы эле. Ооба, да. Булардын адаптациясы боюнча айтыңызчы, кандай булар? Бул жака келип кандай адаптация болду, кандай жүрүп атат? Былтыр бир аз кыйналды эле. Быйыл жакшы, Кудайга шүгүр, быйыл. Мына мондай тоо тиге жерлерде да жайылып жүрүшөт азыр. Мына бул жактары. Жактардын баарына жайылышат. Мына жалпы 14 баш. Аккуудай болуп, аппак болуп, сиздики эле эң ак бээ көп, сиздики окшойт, алыстан эле дүрүп менен таанып коет окшойсуз. Ооба. Кайерда жүргөн? Жана келип туруп эле сайда туруп, модоңдо экен дедиңиз го, аппак бээлерди көрүп. Алыстан көрүнөт да буларчы. Анан булардын бойлору боюнча айтайлычы, негизи чоң бээлер экен, Бойлорун кандай ченеген жокпуз, бирок 1.60-тан жогору болуп го буларчы. Азыр могу алыстан баягы Орловдун өзүнүн баягы көк майда сепкилдери болот го. Ошол бар экен, көз менен көрүнүп атат, эми камерадан көрүнүп атабы билбейм. Аркы жакта күн чагылып атат. Булар асоо эмеспи, кандай? Булар эми азоо да. Саалбайт, болду только тоодо. Жана Россияда көбүнчө раскол менен колдонушат экен да, расколго кирсе тынч экен. Раскол дегенде кандай болуп калат? Жана андай расколдор болот го. Бирден чубап өткөрүп жанандайчы. Болду. Мына могу бээлер бооз. Уже түп да, ушул бээлер. Бул даныйларды айтың. Азыр биздин көрүүчүлөр кандай бээлерди алып атат сизден? Канчалык бооз, кандай айгырдан качкан? Буга былтыр данчак айгыр койгон. Быйыл могу карайгерди койдум. Аты Шумкар. Шумкар! Шумкар! Быйыл ушул айгырды койдум. Бул айгыр болсо атасы француз, энеси таза рысак бээ да, Россиядан келген бээ. Могу мынау алдыңкы далдарында мындай көк мындай бозгунтур пятнолор билинет экен, рысактын эски издери болобу? Байкадыңызбы? Белинде, кабыргаларында мондай жерлеринде байкадыңызбы? Мындай рысактын тоголок эмелери бар экен, Жакшы айгыр, улакка жакшы да. Ушуларга атайын ушуну кое бергем быйыл. Ушундан төлөп алайын депчи. То есть ушу бээлер ушудан туйт буйруса. Буйруса ушундан туйт, ушундан токтоду. 7-8 бас ушундан токтоду да. Эгер башкалары деле качкан болсо ушудан качкан болот да. Ооба. Арасында мына бирөө тууду. Онондо жүрөт го. Тигине, Ушунун баласы. Жок, ал жана данчак айгырдын баласы. Данчак айгырдын баласы. Дагы бир 5-6 туйт. 5-6 туйт. Калгандары ушудан качкан, мынодон, Азыр туугандар дагы 5-6су, мына быйыл кечигип тууган бээлер бар экен, 5-6. Ошолор баягы данчактан туйт экен. Кийинки жылга туй тургандар буйруса моодон туйт, Ооба. Бул жерде азыркы боозтору туйт данчактан, бооз эместери мындан токтоду, Ооба. Дал ошондой. Кийинки жылга туйт. Бооз жана токтоду деген сөздү колдонолу. Мындан токтоду. Ал эми курсагы чоң тууй тургандары эмеден тууган.
Данчактан тууп кеткен. Бул колдо кармалган айгыр бе? Ооба. Жакшы айгыр экен, мен байкагам эле. Талаадан биринчи жолу ушинтип карматкан атты көрүп атам байке муну. Жайлоодончу биринчи жолу чынын айтканда. Жош да бул айгырча. Бул туткуза береби ушинтип эле? Бул жаңы бир асы болду бул айгырга. Жаңасы. Биринчи балдары болот экен да буйруса, Буйруса. Машалла, мына айгыр. Шумгар. Атыга зат жарашкан экен да, шумгарлар башкача болот. Кел. Ана. Машалла мына. Көрдүңүздөрбү? Орловский питнулар. Чоң, сөөктүү айгыр экен. Чынын айтканда, быйыл биринчи жылкы айгыр. Биринчи үйүрү болуп аттыр. Келиң эми. Бээлериңизге чыгайлы. Мондай аккуу бээлер, боз бээлер, Орловская бээлер экен. Даныйларын айттык. Дагы кошумча суроолор болсо чалып байланышасыздар. Кандай көрөрмандар ушул жерге келеби? Келгенде мага окшоп дөңнүн башына чыгабы, жылды айдап жүрүп бересизби тегистикке? Жол машина жүргөн жерге айдап жүрүп беребиз. Могу бээ боз да мына могу. Могу данчактан туйт, э? Бул жана былтыркы данчак айгырдан туйт. Тине желин сала баштады уже. Желиндер чоң экен. Булар былтыр келип, былтыркы эмелер бир августта тууп бүчкөн. Могу данча жана данчак айгырдын уулу могу былтыркы. Шу жалаң 14 баш боз бээлер. Боз бээлер туулат, аккуу бээлер. Могу боз көрүм уже. Жакында. Шундайдан дагы бир 5-6 бар да. Булардын бааларынын кантеси эми? Бааларын эми чалышса сүйлөшөбүз. Оптом сатам, бирден сатпайм да. Только оптом 14 баш. Болду мына. Ошондо договорный баалар. Чалышса. Примерный круг баа барбы эми? Чо! Качып кетпейби булар? Жак, булар кетпейт эч жака. Мына. Мына бээлер, бээнин гүлдөрү. Бааларын эми 200төн деп атам, мен бир аз түшүп берем. 1-2ден же круговой баасы? Круговой баасы оптом да. 1-2ден сатасызбы? Жок, 1-2ден 5тен сурап атышат балдар. Айылдын эле балдары. Тааныган балдарчы. Аларга бербей элем. Оптом деп атам да. Оптом болду, э? Болду, туугандар, оптом сурап аттыр. Оптом 200 000 сомдон деп аттыр, 14 баш туугандар.